Амансыздар мекендештер, ассаламу алейкум. МКаттан азыр карадым 63 километр бериде Димитров деген городко жакын жерде мектепке, садикке, ыңгайлуу жерде, жолдун боюнда кызыл китептери менен дегендей жолго мындай эле көргөзүп коеюн. Мына жерде дарактар турат го, машиналар өтүп атат. Ошол жерде чоң трасса бар туугандар, мына автобус өтүп кетти да. Ошол трассадан эле бери 200 метр бериде, 300 метр бериде деп айталык. Жолдун боюнда ушул үй продажага чыгып калды туугандар. Байкаңыздар, 2 этаждан турган үй, мындай айтканда ичидеги строй материалдар менен үй бүтөйүн эле деп калыптыр да. Шпаклевка кылып туруп эле обой жармаштырып, эшиктерин коюп эшиктерин коюучу жашаса боло бере турган үй экен да. Көп жанагы ызычуу темир тезектерди алып коюптур. Паровой отопление, жанагы полный жанагы не деп коет эле? Топлипол системаларын деле полный алып даярлай кылып коюптур да. 8 сотуктан ашыгыраак 9 сотукка жетпеген ушул жер сатууга чыкты. Баасын эми айталык, эми баасын кандай койдуңуздар десем, мына районду карадык дейт. О жакын арада сатылган үйлөрдү, продажадагы үйлөрдү карадык ачыгын инем дейт да. Ачыгын айтканда деп жана мына жерде бир мисал кылып сиздерге айтып коеюн. Бир жакындатып коесуң, Усман. Мына үйдү, мына эле үйдүчү, мына көрүп атасыздар үй. 1 этаж үйдү, ички отделдер эч нерсеси бүткөн эмес, жөн эле дубалы көтөрүлүп эле ортодо бөлүнгөн деле жок дейт. 5,5 миллионго сатылды дейт. Сотук деле ошондой эле мына примерно ошол эле айталык дейт. Анан нараракта үйлөр бар экен, 1,5 этаж жанагы салынган үйлөр деле 6 миллион нарак берак коюлуп атыптыр да. Биз мына 2 этаж үйдү дейт 7,5 миллионго деп айттыңызбы? Канчага дедиңиз? 7,5 миллионго продажага койдук инем, тартып бер дегенден атайын келдим туугандар. Толук маалыматты мына тууганыбыз экөөбүз берелик. Келер таксыр. Бул таксыр электен болот экен. Алейкум ассалам, иштер жакшыбы? Иштеп атасыңарбы? Ооба, жакшы. Бизди өтө көп көрүп атат. Причина продажа, кандай коммуникация, жанагы ызычуулары бар, эмне ток кептир эми, свет эми бар экен. Жанагы газ жакында келет деп айтты, анан скважина кылып суу чыгарып атат экен. Болду, айтып бере бересиз эми өзүңүз. Так, ассаламу алейкум. Менин аты жөнүм Шалготбек. Мен Лелектен, Разаков шаарынан. Так, бул ортого коюп сатып бересиз. Семейный обстоятельства деп сатып атабыз, эми ушундай болуп калды. Үй почти даяр. Баягы ичи биринчи этаж шкатулка болгон. Токтору түшкөн. Материалдарды бардыгын алып койгонбуз. Материалдарды баягы тага кеткен немеси, пинаплекс, сеткасы, шлангы бардыгы алыш керек. Только аны кылыш керек. Потолок. Стекловаттан бар экен, а? Потолокту полный урганбыз, кирип көрсөтөбүз. Стекловаттарды бардыгы жетет. Полду немелери бар, чоң 1,8 дисп алганбыз, аны ham коюш керек, только ошо иштеш керек, кылыш керек. Бардыгы почти бүтүп калган. Бул эми коштун колонун сурасак, бул жери Азербайжан дедиңизби мына үйдү? Бияк Арменин. Арменин. Мана көрсөтсөңөр болот. Үйлөр бардыгы жакшы өтө, сонун район 2 этаж үйлөр экен, мындай, а? Район ондай простой эмес, жакшы, өтө жакшы. Боякта мына соседтер, мына бияк сосед, бияк Молдован, бияк Арменин. Менин жанымда орус бар. Оякта сосед бар, таджикстандык, биягы орус. Мына биринчи үй бул таджикстандык туугандар экен. Азыр сүйлөштүк алар менен. Ошонун берагы деле бир чек бар экен, ошону айтат. Орустан дача деп. Анан наракта дагы бар дедиңизби? Ооба, нары жакта ham бир таджикстандык бир тууган бар. Биякта бияк жагы орус. Кийин дагы ошо калган немелерди онча бияк соседтерди онча билбейм. Анан могу жерден 1 километр нарак берактарда өзүдүкүлөр дагы бар экен. Кыргыз туугандарыбыз бар. Туугандар өзүдүкүлөр өтө көп экен могу жактар. 500 километр, жок, мына эле. Батсы эле 1 километр ушундай да. Эми мындай айтканда кону кошту менен жакшы эле жашап, эми ошол жанагы жакшы ниетте алышкан экен да туугандар. Жакшы максатта алышып, эми акча керек болуп ачыгында сатып атыптыр. Коюп берүү жолу барбы? Обязательно. Не, үй-пүй алмаштыруу, жылкы-пылкыга, машинага. Жок, ондай варианттар жок, только пулга, акчага, бирок келиштирип, түшүп, Күчмү бара бересиз. Конкретно, ала турабыз, а? Ооба, обязательно. Чёткий баягы прописка коюп аттыңызбы? Россия граждандарды? Жок, Россия гражданин только өзүмдү тууганым, битте тууганым
қойғанмын Ha. пропискаға. Оям баягы бирок случай болуп калбасын, баягы бирдеке болуп калбасын, баягы ошон үчүн коём. А так өзүмдүн семьямды регистрацияга коюп атам. Мен өзүмдө ham азыр данный время регистрациям шияка болгон. Эч кандай проблема жок, документтер өтө таза, ондон проблема жок. Өткөрүп берет сразу эле. Сразу өткөрүп берет. Ондон проблема жок. Бардыгы прозрачный, четкий. Септик кылганга жана колодестерден алып коюп тур. 5-10 штук бар экен. Анан асфальт жана цементтер бар экен туугандар. Могу жерде пеноблокташпаган жери бар экен. Анан могу жерге чекин кандай десем мен 5-6 3-4 адам жата турган кылып мындай жанагыда вагонго окшоттон салып коюп тур да. Ustalar ушул жерде жатып, ошону бүтүрдүк дейт. Скважина казып алышыңыздар керек экен да. Анан септикти чыгарып туруп эле жашай берет экенсиздер. Могу жерге жанагыда 3 очуган түшүп тура. 3 очук бар, ток бар. Токторду биринчи этаж полный бүткөн, тогу бары түшкөн. Зыңдарды чёткий өзүбүзгө деп, баягы онда алюминий эмес, бардыгы мыс, чёткий калын, зордан койгонбуз. Siz aytganda kolodesler бар, dayar бардыгы чёткий, ошону только казып, коюп, алып келип коюш керек болду. Анан мал койго вариант дегендерге дагы жакшы мүмкүнчүлүк эле болот деп ойлойм. 2-3 жылга чейин могу жерде үйлөр жок, пока бага берсе болот дейт. Анан дальше дейт, коро кылып ичинен багып карай берет ичинен дейт. Жер кеңир экен бурага. Ооба. Жер кең, центральный жолду катталыгы 9 метр. Ояк менен биякты. Бияк менен эми кичине жол, бирок биздики центральный жолду боюда жер өтө тегиз. Мана бияка караганда, оякка караганда өтө сонун жер тегиз. И биздин 200, мана бияк айтты, 200-300 метрден кийген мини торговый центр бар. Ичинде сетевой магазин, магнит бар, хоз товар бар. Полный бар. Ооба. Торговый центрде, эми? Автозапчасть бар. Валберс, Озон, ошого керектүү нерселер бар. Ичкерде маалымат берелик, толук көргөзөлүк, бизден алыстабай туруңуздар туугандар. Үй алам дегендерге таратып коебуз, жөнөтүп коебуз. Кеттик анда. Киргенде эле главный эшикке чындыгында бир чоңураак бир эшик коюш керек экен, Эшик жок экен ачыгы. Тактадан эле кылып коюп тур. Туугандар, назар салыңыздар, таштамаларга назар салыңыздар мына. Өдөмдө көргөзүп койгон. Таштамаларды бир көрүңүздөр. 2 кабаттан коюпсуздар, Ооба. 2 кабаттан коюпсуздар. Ооба. Чесме поезду көрүп атасыздар. Чесме поезду көрүп атабыз. Пеноблок менен үй көтөрүлгөн дегендей туугандар. Бул жерде такталар бар экен. Бул кандай такталар бул мына? Киргендеги. Булар страпель. Страпель. 150-ке 50. Бирок жыгаштай алыпсыз бурага таксыра. Ооба. Жыгаштай алыпсыз, жакшы. Эми туугандар киргенден кийин эле биз сиздерге тааныштырып баштай берелик. Бул жер коридор, киргенде эле коридор, бул жактарга комнаталарга кирип кете берет. Могу жерден 2-чи кабатка чыгып кетет. Бул жер санузел болот, отдельный душ болот, тосулат да. Эң кызыгы мындай. Бул үйдө душ ар бир комнатта экен да. Өтө жакшы условия экен, ачыга. Мына киргенде оң жакта бир комната, ооба. Бул жерде дагы ошол душу менен экен бул жерде анча жакшы. Анан мына сетка мак деп коебузбу, эмне өзүм? Ооба, бул топли полду үстүгө коймай, пенопластик бар го жакта, onu коюп туруп, onun үстүнөн буга сетканы чыштап, оям жогору жакта шлангы бар, шлангы менен тартып, немене баягы топли полду кылса болот. Электрика жагынан өтө пыкта кылып тур, өздөрүгө жанагы гофрамен шкатулка болгон. Болмой, чики-чики кылып да. Анан жанагы айтылган душ бул жагы. Душка деле чоң месте калтырыпсыңар таксыра. Ооба. Полный ызычуулары бар дегенде да, ана канализацияга кете турганча. Септик кылып коет эми ошого айыл жергесте эле септик го. Ошондой кылып эле. Дальше көргөзө беребиз. Эми олар эми калабы кабай, эмне? Айтпай эле койгон. Холодильник жок. Бул жакты дагы көргөзөлү. Бияк жакта бир комната. Комнаталар ham өтө чоң. Кичине эмес. Канча квадрат дедиңиз үйдө общий? 220 квадрат метр. 220 квадрат метр. Бийиктиги 3 метр ровно. Бирок жакшы экен. Буну эми шпаклевка кылыш керек, обой кылып кийип кете берет. Биякта мына шпаклевка, өзгө жаккан обой и баягы эшикти коюп, Порой отоплениедан коюш керек, мындай жанагылардан, Ооба. Эми баягы өзгө карайт. Обязательно. Ооба. Эшик негизи жаан-чачын болот. Мындай лигрофакыл көргөзүп койгон. Жанагы Коркаган эми ооба. Бул септикке
септикке молор тугандар. Калаган жериңиздерге казып коюп ала бересиздер. Ону эмне аны? Bu septikni ustiga qo'yuvchi nimasi? Qapoq, krishkasi. Dayar ekan, значит, да, полный, а? Septikka ketgan barliq narsasi bor. Kolodesning usti bor. Samый ustiga jopchu nimasi ham bor. Mana bu yoqda ham ko'rsatib qo'ying. Mana krishkasi, samый главный krishkasi ustida turuvchi. Ha, temirden. Yo'q, bu plastmassa. Ha, plastmassa. Bu plastmassa, samый ustiga qo'yuvchi. Bu adını konudan Bu komnata. Bu ham shu xuddi shunday sanuzel, tualet, dush, dush, tualet, vanna, boya Kopol жуганга. Жакшы. Бул жак кандай? Bu yoq gostinniy. Гостиный, да, үстүгө чыгып жана кыла берсиз. Ооба. Көргөзө бер мындай эле. Бул жак дагы чоң экен туугандар, байкап атасыздар. Бул жака дагы кеңири адам батып жана кыла бересиздер. Айнектер ар бир комнатта бар экен, ошонусу жакшы да. Айнек болсо жанагы болуп калат. Так, bu yoq Бул жагы болсо экинчи кабатка чыга турган жагы кухонный гарнитурларды коюп, кухня кылып койсоңуздар да болот. Кааласаңыздар жабып койгула, кааласаңыздар негизи жаппай эле койгон жакшыбы дейм да. Эмне дейм мындай кеп туруп эле. ооба. Могу жак менен эмнеге чейин чыккан болсо, андан буягыга мындай кылып туруп эле уже до конца нарак чыгып кете берет. Туура айтыңыз. Молор дагы бар, бул безби деп элек, эмне деп? Bu özbü. Өзбү, Mana bu yoqqa shunday qilamiz, ikkinchi etajda patologiya bular. экинчи этаж. Solar qo'yilib, o ustida stiklat bor. Polni jetadi. Азыр. Но пөктөрчү, баягыга Bu mana sperva qo'yiladi, ustidan boyag'i zim ko'rsatib, qo'shib tashtaladi, ustida shlang bor, to'pli polni shlang. O ham yaxshi, современный zo'ridan. Полный жете мынаныңыз? Ova jetadi. Жакшы. Полный айттыга туугандар. Bu yoq kuxnya, mana kuxnyaga bardıq nimalar kelgan to'xtor. Mana bu yoqda septikka suv ketib, bu yoqda polni nima boyag'i стиральный mashina, холодильник, pechka, bardıq narsaga ketadigan to'xtor ketgan. Как раз suv kelib. Har biri yozilgan mana. O, Duxovka, boyag'i bardıq narsalar yozilgan. Жакшы. Shkaturka bo'lgan bu ham. Эми экинчи кабатка көргөзөлүк. Экинчи кабатка чыкканда эле бул жак полный площадка экен да. Каалагандай форматта бөлүп ала бересиздер туугандар. Карап турчу эми жеңил конструкция менен бөлөт да турабы. Любой кылып каалагандай бөлүп ала бересиздер. Кааласаңыз комнатаны үстү эле, комната кылып алгыла. Ошондой чыккандан кийин бул жагы өзүңүздөр каалагандай бөлүп ала турган стекловатты көрүп атабыз мына жерде. Келтирип кыпсыз бирок окшу. Полный для себя кылынган экен да, ачык элечи. Жакшы. О, өзүдөгү эмне мына ак? Ошону бир айтып бериң эле. Ак bu izospam deydi. Bu boyag'i konditsion bo'lganda kapil jiyiladi, sho'g'oq tushganda tartib ketadi. Boyag'i bor. Жамыр самыр бер жак өтпөй ошо мен кетет дегендей ошон да. Ооба. Барлыгы Үндүдан анча өткүзбөйт окшой үндө. Штыр-штырдан. Bu boyag'i endi bunday keltirib aytganda bарлыгын kitebde qilib cho'tib qo'yganmiz. Va lish kam narsa qilganmiz. Как есть, так и qilganmiz. Жыгачсыз бирок аябапты. Мына өзүңүздөр деле байкаңыздар туугандар. Таштамайдан жакын-жакындан коюп тур. Жакшы. Жагачтарды боягы неме кылганбыз, мына карагыла. Өзүнүн немесин сиропун кылганбыз, күйгөнгө, чиригенден сактайт. Бардыгын. Мына четтен бир көргөзүп коелу, акырын баса берем, мындай. Могу жактан бир көргөзүп коелган. Элен акырын өтүп, Усман, бул жерде шланглар бар экен мына. Акырын. Шланга бар экен. Бул жанагынын шлангасы топлиполду шланг, ооба. Буягы өзбү 1.8. Бардык экинчи этажды полга жетет, бардык. Ооба. Как раз нерден айнек бар экен, мына ал жак. Айнек кимдер? Буяк эшик. Балкон ба? Балкондун эшиги. Буяк жагы экинчи жагы манерден. Так, манерден буягы унитаз, ванна болот. Экинчи кабаты да. Экинчи кабатты ванна, душ. Ванна, буягы унитаз, туалет дегендей. Чоң семья алып турчу, мындай жашай турган жер экен да, мындай. Чоң үй бүлөгө даярдапсыңар да. Могу жакты көргөзөлүк эми, жүрүң. Кайсында? Стекловатты мына. Стекловаттан бар экен. Экинчи этажды потологга стекловат полный жетет. Шум өтпөштүк үчүн, Ооба, шумдан
ыстыкты чыгарып жүгөрбөйт. Көрүп атасыз жетип. Техникол бардыгы Көрүп уякта атабыз. Кеттик эми бул жакты көрүп өтөлүк тугандар. Бул жагдадан айнеги бар экен. Эми айнек бар. Өтө яркий болот да. Жап-жарык болот. Ар бир комнатага мындай айтканда бирден айнекти коюп кете берет, бир жакшы. Бияга эми раката лошадка. Усман, чекенди баспа, Усман. Түшөсүң азыр. Чоң басат, калаганда бөлүп ала берет, а? Чоң бөлдүн местасы дагы бар мына. Биякты экинчи этажда мына жерини халаса 3 комната, халаса 2 катта комната кылса да болгон. Бу өзү баягы сатып алып, баягы немени өзүгө Өзүнүн калоосуздай да. халасы ооба. Жакшы. Номериңизди коюп койдук. Мына Адресиңизди жазып койдук таксы. Келиң эми. Ушул менен видеону бүтүрөлүк. Биздин мекендештер бул жерлерде жашагандар көп экен. Чалып байланышып сүйлөшүп алгыла тугандар. Ичине коюп берүү, мындай эми сүйлөшүү жолдору бар да. Бул айткан бага сатылбайт деди. Мындай түшүп беребиз конкретный эле. конкретно. Чалышсын, сүйлөшсүн деп айтып атат тугандар. Калган өзүңүздөр ич ара сүйлөшүп аласыздар. Группалар менен таратабыз. Мына үй алам дегендер негизи көп. Россия граждандары көп, мисалы мал чарбачылыгы кылам дегендер көп. Балким бул жерди алып бир дача кылып деле пайдаланууга берсеңиздер, МКаттан 50-60 метр чыгып, башка дачаларга деле барып, мындай жыргап эле жүрөбүз да, ачык элечи, мындай дамаргандар көп. Байняны саласыздар, башка кыласыздар, ишти кылып акчаны тапса болот, ачык элечи. Байны мына бу дача кылып турушуну берген болсоңуз, кеминде бир 20 миң нарак берип өдөсүнө бересиздер, точночу мына үйдү бүтүргөн болсочу, бул коммуналдасы деле көп экен. Байня эле сап койсо болду экен да, мал кой кылып отура турган тапчандар менен кылып койсоңуз андан деле жакшы да. Дагы бир немеси бар. Бияк курортный зонага кирет. О, бизде жазда жакында башталып калат, баягы шарлар, ки баягта ол кичинен аракта дрифт кыладыган, машина дрифт кыладыган, кышта коньки, лыжа, бардыгы нерселер курортный зонага кирет. Өтө жакшы. Баягы жер кандай, бирок мындай адырга окшогон жер экен, биз жамгырда келдик, бирок баткан жок машина. Четтери делечи, чөптөр деле мындай нык эле турат. Мына балчак жер эмес экен да. Негизи кандай могу жер? Жер өтө жакшы. Биз фундамент казыганда, фундаментти биз 1 метр 30 сантиметр казып чыкканбыз. Пасыга жерге, Общий фундамент 1 метр 30 сантиметр. И плюс каждый 2 метрге диаметр 30 сантиметр, чукурлугу да 2 метрден субай, подушка эле. 28 штук казып урдуруп чыкканбыз. Канча метрден суу чыкты ошондо? О маалда суу чыккан жок эди. Вообще чыккан жок. Биякта жер баягы трактор менен казыганда трактор самайт өтө жер өтө сонун, өтө жакшы жер экен да. Жакында бир 2-3 квартира чыгарам, Москвада, Братславскада бир 2-3 квартира сатууга чыгып атат, Кудай калса, анда эле чыгарабыз. Саткандар бар, алгандар бар дегенде, кимге керек эмес. Ал үчүн андай жаман сөз жазыш кереги жок. Жакшылык күнүрө жолугуп жүрөлү тугандарым. Ошол каналыма катталып коюңуздар. Номерин коюп койдум. Адресин бир айтып коюң, жазып тагын коем аны. Так, адрес город Дмитриев, коттеджный поселок, коттеджная улица Горшкова, дом 53. Көрүшкөнчө аманчылыкта жолугалы. Ассаламу алейкум. Салам. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.